Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Өзүбүздүн сабагыбызды улантмакчыбыз. Үй бүлө тууралуу болуп аткан сабак. Үй бүлөдөгү бактылуулуктун себептери. Китептин автору Сулейман ибн Салимуллах ар-Рухили хафизахуллах. Ошо китебибиздин акырына келип калдык. Бүгүнкү сабак акыркы сабак. Үй бүлөдө бактылуулуктун себептерин 10-чу себеби. Бул кандай себеп дегенде, أن يكون الرجل ملتزما بالمنهج الصالحين. Үй бүлөгө мамиле кылууда, аялына, бала чакасына мамиле кылууда эркек киши салафи солихиндердин манхажын карманып жашаш керек. Аялына мамиле кылууда, бала чакасына мамиле кылууда, деги эле үй бүлөсүнө мамиле кылууда үйдөгү ата, үйдөгү эркек салафи солихиндердин, сахабалардын, табииндердин, имамдардын манхажын карманып мамиле кылып жашаш керек. Жана ошондой эле үй бүлөдө эркек киши кичине жеңил болуш керек. Баягы аялына мамиле кылууда жана жумшактык болуш керек. Бала чакасына, аялына мамиле кылууда жана ошондой эле эркек киши баягы жумшак, ырайым менен мамиле кылыш керек үй бүлөсүнө. Ошондой эле аялы, эгерде өткөнкү сабактарда айткандай эле аялы бир каталарды кетирген болсо, ошол каталарын кемчилик кылды, бул дагы адам баягы кемчилик кетирет, же болбосо аял киши унутчак болот деп ушундай мамиле кылыш керек. Эгерде кандайдыр бир каталарды кетирген болсо, жана хадисте өткөнкү хадисте айткандай эле. Жана ошондой эле аялына бир нерселерди жүктөп атканда, баягы илим үйрөтөм деп баягы бир нерсени жүктөп атса, же болбосо үйдөгү бир ишти жүктөп аткан болсо, аялына оор жана көп нерсени жүктөбөш керек. Аялынын алына жана алынын жетишинче жараша ишти же болбосо илим алып атса, ошо илимди жүктөш керек, бирдеке жаттата турган болсо. Жана ошондой эле аялына баягы жагымсыз, аялына жакпай турган нерселерди же болбосо кандайдыр бир негиз эле жагымсыз нерселерди кылбаш керек. Эгерде ошо аялынан бир өзүнө бир жакпай турган сыпатты же болбосо жакпай турган бир нерселерди көргөн болсо, анда күйөөсү аялын баягы башка жакшы сыпаттарын, жакшы нерселерин менен эстеп, ошол нерселердин тигил кемчиликтерин, айыптарын толуктап туруш керек, ошол нерселерин эстеп. Ошондой эле ата балдарына дагы ушундай мамиле кылыш керек. Балдарына дагы баягы жакшы, жумшак, жакшы тарбия бериш керек. Алардын алдарынын жетишинче бир нерселерди жүктөш керек. Ишти, окууну, илимди дегендей. Жана дагы баласы кандайдыр бир кемчилик кетирген болсо, кандайдыр бир нерсени кыла албай кала турган болсо, аны урушпаш керек жана балдарына оор нерселерди жүктөбөш керек. Инсан аялдарына бир нерселерди жүктөп атканда эстеш керек, аял киши бул алсыз экенин. Жана ошол аялына мамиле кылууда дагы аялын Аллах үчүн аманат кылып алганын дагы дайыма эстеп, эсине тутуп жүрүш керек эркек киши. Фала ядлумуха абадан. Жана ошондой эле аялына зулум келтирбеш керек эркек киши. Ошондой эле аял киши дагы күйөөсүнө зулум келтирбеш керек. Андан кийинки айта турган нерсе, баягы эркек киши аялынын экөөсүнүн ортосунда болгон сырларды, секреттерди, мындайча айтканда, кашанын ичинде элге башка бирөөгө айтпаш керек. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай адамды, мындай эркекти кыяматта эң начар адам, эң жаман адам болот деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна мин шаррин наси индаллахи манзилатан яумил кыяма." Аллахтын элчиси айтты дейт: "Чындыгында кыямат күнү Аллахтын алдында эң жаман абалдагы адамдардын арасында ким дейт? Ар-раджула юфти иля имраатихи ва туфти илейхи сумма яншуру сирраха." Аялы менен түнөп, кайра анын аялынын сырын жайган эркек болот дейт. Кандай эркек болот экен? Кыямат күнү Аллахтын алдында эң жаман абалда боло турган адамдардын бири дейт. Бул аялы менен баягы түнү кошулуп, кумарын кандырып, түнөгөндөн кийин эртеси же болбосо башка күндөрү ошо аялынын негизги сырларын баягы башка бирөөлөргө жайганы дейт. Ушул адам кыямат күнү Аллахтын астында эң баягы жаман акыбалда болот экен. Аябай жаман сыпат экен мындай. Жана ошондой эле өткөнкү сабактарда да айткандай, эркек киши аялына, бала чакасына мамиле кылууда, ойноп, күлүп, аларды бир нерсе менен алаксытып турууда салафи солихиндердин жолун ээрчиш керек. Ошолордун манхажын карманыш керек.
Жана ошондой эле аялы менен күлүп жайнап ойноп, аны менен кандай оюн болбосун ошондо ойнош керек. Бала чакасы менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн карманып жашаш керек мындай үй бүлөдө мамиле кылууда. Буга чейин айткандай эле. Жана ошондой эле аялы бир айып же болбосо бир кемчилик кетирген болсо, аялын аябай катуу жаман сөздөр менен урушпаш керек, жаман сөз айтпаш керек. Жана ошондой эле аялы чындап эле диний же болбосо чындап эле бир намысына, эркектин намысына тие тургандай бир кемчилик кетирген болсо, ошол учурда аялын баягы катуу чаппаш керек. Шейх айтат: "Ла ядрибу имраатаху дарбан шадидан, ла ядрибу имратаху дарба мунтaqиman." Не дейт? Аялын дейт аябай катуу чаппаш керек дейт. Жанагында айыптарды кылса дейт эркек киши. Жана дагы аялына ошондой бир аялы бир кемчилик кылса, чоң бир айып кылса, жана дагы эркектин намысына жана ошондой эле динге кандайдыр бир чоң бир айыпты кыла турган болсо, динге каршы келе турган. Ошондо дагы баягы өч алуу ниетинде, өч алуу максатында аялын урбаш керек дейт, чаппаш керек дейт. Ал эми ошондой бир чоң кемчиликтерди кетирген болсо, ва иннама ин дарабаха дарба муаддибин таш'уруhu маху аннаха юаддибуha amma idha darabaha darba intiqamin fa darabaha darban wa jalladaha jaldan takhruju sa'adatu min al-bayt. Эмне дейт? Эгерде ошондой бир айыпты, чоң бир айыпты кыла турган болсо, аялы кемчиликти кыла турган болсо, анда эркек киши баягы аялын мындай чаба турган болсо, анда эмне кылыш керек дейт? Анда адеп, тарбия иретинде аялын тарбиялап атам. Ошол аялы качан эркек ошондой кылса, аялы түшүнүш керек, эмне кылып, күйөөм мени тарбиялап атат деп түшүнгөндөй ушундай эле кылыш керек. Анда дагы катуу чаппаш керек. Жөн эле мындай акырын чабыш керек. Эгерде эркек киши аялын чабып, баягы теп, баягы өч алуу, же болбосо аябай катуу аялынын дагы кемисин теп ушундай кыла турган болсо, анда үйдө тынчтык кетет, үй бүлөдө бактылуулук да кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла яджлуду ахадукум имраатаху жалдал абди тумма южамиуха фи ахирил яум" дейт. Силердин бириңер аялыңарды кулду сабагандай сабап, анан акырында түндө жыныстык катнашка барбасын дейт. Бул кыянатчылык да. Мисалы, түштө аялын урушат, чабат, тебет, андан кийин кечинде кайра жыныстык катнашка аялы менен барат. Бул мамиле, бул кыянатчылык мамиле. Өзүнүн муктаждыгы болгондо барып аялына жакшы сүйлөп, а калган учурда аялын чаап, кемсинтип, жаман сөз менен сүйлөп эметүү, бул кыянатчылык мамиле болуп калат. Жана ошондой эле инсан, эркек киши аялына акысын берүүдө дагы салафи солихиндердин жолун карманыш керек. Салафи солихиндер кандай аялынын акысын берген болсо, мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам, сахабалар ридвануллахи алейхим, имамдар аялдарына кандай мамиле кылып, кандай акыларын берген болсо, ошондой кылып акыларын бериш керек азыркы учурда дагы. Вала яштимуха, вала юкаббихуха. Жана ошондой эле аялын тилдебеш керек жаман уу сөздөр менен. Кээ бир эркектер бар, тилинен уу чыгат. Ошондой эркектер ошондой нерселерден сактаныш керек. Аябай аялларын баягы жаман сөз менен тилдеп, уу сөздөр менен тилдеп, сөөгө жеткире турган сөздөр менен тилдеп, жаман сөз сүйлөгөн эркек бул эркектин сыпаты эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам, сахабалар мындай айткан эмес, мындай сөз сүйлөгөн эмес аялдарына. Жана ошондой эле аялын басынтпаш керек, кемсинтпеш керек. И ошол эле учурда аялынын үй бүлөсүн дагы жаман сөздөр менен айтып, андай кылбаш керек. Жаман сөздөр менен сүйлөп, аларды каргап, ушундай кылбаш керек, наалат келтирбеш керек. Жана ошондой эле аялдарынын акысын берүүдө, мисалы аларды кийинтүүдө, тамак аш берүүдө, азыктандырууда жана башка бардык акыларын сахабалар эң башында турган пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам аялдарынын акысын кандай берсе, азыр дагы биз дагы аялдарыбызга ошондой акыларын беришибиз керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ан тут'имаха иза та'имта." Эгер сен тамактансаң, аялыңды дагы тамактандыр дейт. Өзүң тамак ичесең, өзүң бир нерсе жей турган болсоң, аялыңды дагы ошол нерсе менен жетир дейт. Ошондой кыл дейт. Ва таксуваха иза тасайта дейт. Не дейт? Эгер сен кийине турган болсоң, аялыңды дагы кийинт дейт. Өзүң кийим ала турган болсоң, аялыңа да кийим алып бер дейт. Вала тадрибил вajha, жана аялыңды бетке чаппа дейт. Вала туқаббихаха. Не дейт? Жана аялыңды кордобо дейт. Аялыңды уят кылба. Аялыңа жанагындай
qabh жаман сөздөрдү айтып, жаман нерселерди кылба аялыңа. Вала тахжира ила фил бейт. Эгерде аялың менен бир нерсе боло турган болсо, аялың бир кемчилик кыла турган болсо, анда аялыңды хажыр кылганда үйдөн гана хажыр кыл дейт. Аялыңдын төркүнүнө кетирип салба, мен хажыр кылып атам деп. Жана ошондой эле өзүң төркүнүңө кетип калба. Ошол үйдө эле төшөктү бөлүп коюш керек. Хажыр кылганда биринчи аялы менен бир төшөккө жата турган болсо, аялың карабай жатат. Анда дагы аялы адепке келбесе, акылга келбесе, анда төшөктү бөлүп коет бир эле бөлмөдө. Ошондуктан баягы аялына да хажыр кылганда аялынын төркүнө жиберип өзү эметпеш керек. Андан кийин дагы айта турган нерсе аялдарга тийишелүү. Эркек киши эгерде жанагы аялдарын өздөрү кийинсе, аялдарын кийинтүү деген бул жалпы айтылган маселе. Кээ бир жеке маселелер кээ бирде кайтып калат. Мисалы, аялынын кийими толук бар. Мисалы, ар бир сезонго, биздин мамлекетте ар бир сезон бар. Аялынын эгер толук кийими бар болсо, ар бир сезонго ошого жете тургандай бардыгы жаңы жыртылбаган жакшы кийимдер боло турган болсо, эгерде күйөөсүнүкү жок боло турган болсо, анда күйөөсү өзүнө ала берет. Бул жеке маселелер. Сөзсүз эле күйөөсү дагы бир кийим алса, баягы аялына дагы сөзсүз алып бериш керек деген бул маселе мындай эмес. Бул жалпы айтылган маселелер. Жана ошондой эле эркек киши ла юхасибу имраатаху ала кулли шей. Не дейт? Эркек киши аялынын бардык нерсеге эле баягы эсептеп, бардык нерсени. Мындайча айтканда, аялына бардык нерсени эле жүктөп, жана аялынын эркектей болгон бир күчү бар деп эсептебеш керек аял кишини. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Истаусу бин ниса" дейт. Не дейт? Аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Аларга зулум кылбагыла дейт. Аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Фа иннал мар'ата хулиқат мин дил'ин дейт. Чындыгында дейт, аял киши баягы кабыргадан жаратылган дейт. Ва инна а'важа шей'ин фи дил'i а'лаху. Ал эми дейт, чындыгында кабырганын өйдө жагы ылди жагынан кыйшагыраак айырмаланып турат кыйшагы дейт. Фа ин дахабта туқимуха касартаху. Эгерде ошол кабырганы баягы эгерде аны түздөйм дей турган болсоң, кыйшак нерсени анда сындырып аласың дейт. Фа ин тарактаху лам язал а'важа. Эгер ошол бойдон таштап койсоң, анда эмне дейт? Ошол кыйшык бойдон калып калат дейт. Фастаусу бин нисаи хайран. Жана аялдарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Ошондуктан эгерде эркек киши аялын баягы тарбиялайм десе, кандайдыр бир шариятка каршы келген, кандайдыр бир терс бир сыпаттары бар болсо аялында, ошол нерсени тарбиялайм десе, анда дароо эле ошону мондай кыл, тигиндей кыл деп жүктөп салбаш керек да. Аял алсыз экенин дагы эркек киши түшүнүп жетиш керек ушул нерсени. Андан кийин ошого жараша аялын илим үйрөтүп, шариятты, Аллахты таанытып, хадистерди үйрөтүп, аяттарды, Куран жаттатып, Куран окуган билбесе, Куран окуганды үйрөтүп, хадис жаттатып, сахабалардын аялдарынын, пайгамбарыбыздын аялдарынын өмүр баянын окутуп, ошентип анан тарбиялаш керек акырындык менен. Дароо эле аны токтотуп салбаш керек. Анан дагы айта турган маселе, үй бүлө болгондон кийин казан аяк кагышпай койбойт. Казан аяк сынбай койбойт үй бүлө болгондон кийин. Ар учурда баягы түшүнбөстүктөр боло берет. Ошондой түшүнбөстүктөр болгон учурда эле эркек дагы баягы дароо эле аялына талак берип, сындырып салбаш керек. Могу кабырганы түздөйм деп сындырып салгандай. Ошол нерсени акырындык менен эркек болгондон кийин акылдуулук менен баягы оңдош керек да. Дароо эле аны кесе, чечим чыгарып, талак берип бүтүрүп салбаш керек. Ошондуктан аялдарды да тарбиялоодо убакытты талап кылат, жана сабырдуулукту талап кылат. Андан кийин эгерде чындап эле эркек киши аялына, бала чакасына мамиле кылууда салафи солихиндердин, пайгамбарыбыздын, сахабалардын манхажын карманса, анда үй бүлөдө бактылуулук орнойт, тынчтык орнойт, аманчылык орнойт, ынтымак орнойт, токчулук дагы орнойт. Андан кийин кадаликал заужа. Андан кийин аял киши дагы күйөөсүнө мамиле кылууда, күйөөсүнүн акысын аткарууда, күйөөсүнүн акысын берүүдө, күйөөсүнө баш ийүүдө салафи солихиндердин аялдарынын үлгү алып, ошолордун манхажы менен мамиле кылыш керек. Күйөөлөрүн аял киши дагы. Туадма хакка заужиха ва туаддим хакка усратиха. Ошондой эле аял киши күйөөсүнүн акысын өйдө коюш керек, бийик коюш керек. Эң биринчи кезекке.
Андан кийин күйөөсүнүн үй бүлөсүнүн акысын дагы өйдө коюш керек. Күйөөсүнүн эле акысын берип, күйөөсүнүн үй бүлөсүнүн дагы акысын бербей, аларга жаман мамиле кылбашы керек аял киши дагы. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам күйөөсүнүн акысы аял кишиге бир жогору, өтө бийик экенин дагы баяндап, көптөгөн баяндап кеткен. Көптөгөн хадистерде бул баарыбызга эле белгилүү. Ошондуктан аял киши күйөөсүнө мамиле кылууда, балдарына тарбиялоодо, күйөөсүнүн үй бүлөсүнө мамиле кылууда аял киши баягы пайгамбарыбыздын аялдарынын, сахабалардын, салафи солихиндердин, ошолдордун аялдарынын манхажын карманып, ошол жолдо болуп, ошолор кандай күйөөлөрүнө мамиле кылса, ошондой мамиле кылыш керек. Андан кийин Шейх Хафизахулла айтат: "Вала ухибба ан атила алейкум хади", жана ошондой эле мен көп каалабадым дейт, баягы өтө эле узак болуп кетишин. Хадихи ба'дул асбаби фи саадатил усур. Ушул үй бүлө бактылуу болушунун кээ бир себептери дейт. Ихтатафтуха мин китаби Раббина ва мин суннати набийина алейхиссалату вассалам. Бул нерсени дейт, Аллах Тааланын китебинен жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн терип алдым дейт. Бул себептерди. Жанагы ар бир себеп далилдер менен негизделди. Эмне максатта дейт? Ушул себептерге, ушул жакта келген далилдерге амал кылуу максатында, ошого үмүт кылып, жана өзүм үйрөнүп, жана силерге дагы үйрөтүп дейт. Жана ушул нерсени элдерге жайып дейт. Үй бүлөдө бактылуулук орнош үчүн, үй бүлөдө ынтымак орнош үчүн, жана үй бүлөдө шайтанды үй бүлөдөн чыгарыш максатта ушул себептерди далилдерден терип пайда кылып чыгардык дейт. Валиалли ухтиму би васиятин. Андан кийин сөзүмдүн аягында бир осуят менен бүтүрмөкчүмүн дейт сөзүмдү. Ва хия ан нубиида ма ягвадаллаху мин буютина. Жана ошондой эле биз дейт үйүбүздө Аллах Тааланы ачуусу келтире турган нерселерди чыгарышыбыз керек дейт. Ал нерселерден кутулушубуз керек дейт. Аллах Тааланын ачуусу келтире турган нерселер эмне? Бул ширк, бидат, жана үйдөгү шариятка каршы келген иш-аракеттердин баардыгын үй бүлөдөн чыгарыш керек дейт. Инна мин а'замил асбаби шаqa an naj'ala fi buyutina ma yughidullah. Чындыгында үй бүлөдө бир кыйынчылыктын, үй бүлөнүн бузулушуна себеп боло турган нерселер булар Аллах Тааланын ачуусун келтире турган нерселер дейт. Валау заннан нас аннаху мин асбабис саада. Жада калса ошол нерселерди батыш көз караштагы адамдар үй бүлөнүн бактылуулугуна алып келет деп айта турган болсо дагы, ал нерселер Аллах Тааланын ачуусун келтире берет дейт. Жана үй бүлөдө эч убакта батыш көз караш менен үй бүлөгө мамиле кылбаш керек. Жана ошондой эле ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздү карашыбыз керек дейт. Шариаттын негизинде тарбиялашыбыз керек дейт үй бүлөбүздү. Эгерде үй бүлөбүздө бир Аллах Тааланын ачуусун келтире турган нерселерди көрсөк, ошол нерселерди тапсак, анда ошол нерселерди дароо ылдамдык менен сөзсүз ошол нерселерди үй бүлөдөн чыгарыш керек дейт. Ошол Аллах Тааланын ачуусун келтире турган нерселерди үй бүлөбүздөн чыгарсак, ошол нерселерден арылып кутулсак, анда биз Аллах Тааланын рахматына, Аллах Тааланын ырайымына жетебиз, жана ошондой эле үй бүлөбүздө бактылуулук, ынтымак жана тынчтык үй бүлөбүздө орномокчу. Акыркы айта турган сөз: Аллах Таала бардыгыбызга ынтымак берсин, үй бүлөбүзгө ынтымак берсин, жерибизге ынтымак берсин, үйүбүзгө өсүп өнүгүү берсин, жана аялы күйөөлөрүнө, күйөөсү аялларына дайыма бири-бирине жакшы мамиле кылууга Аллах Таала насип кылсын. Өлкөбүздөгү ар бир үй бүлөгө Аллах Тааланын ырайымы, Аллах Тааланын мерими, Аллах Тааланын рахматы түшсүн. Жана ошондой эле Кыргызстандагы ар бир үй бүлө дин менен жашасын. Аллах Таала ар бир үй бүлөгө Куран сүннөттү жеткирген болсун. Жана Аллах Таала бардыгыбызды ширктен сактасын. Ширктин кичинесинен чоңунан да сактасын. Аллах Таала бардыгыбызды бидаттан сактасын. Жана бул нерселерден Аллах Таала бизди алыс кылсын. Жана Аллах Таала бардыгыбызды күнөөнүн чоңунан кичинесинен сактасын. Жана Аллах Таала бардыгыбызды үй бүлөбүзгө асмандан жана жерден келе турган апаат, кырсыктардан сактасын. Аллах Таала бардыгыбыздын үй бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык, амандык, үй бүлөбүзгө сүйүү берген болсун. Алхамдулиллахи аввалан ва ахиран ва захиран ва батинан ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.